Hurmatlı депутаттар, мен сіздердің барыңызға біріншіден өзім ыраазычылыгымды білдіріп кетемін. Құдай бұйырса, мына башында айтып өткөндөй, мындан ары тынчтык болуп, ар бир күчүбүздү, энергиябызды, акылыбызды, билимибизди биргеликте, ынтымактыкта мамлекетибиздин өсүүнүн үстүнө жумшашыбызды ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, чынында бул чечимди алып келиш, ушул чечимге бүгүнкү күндө ушун келиш өтө кыйын болду. Мен жана айтып өтпөдүмбү? Уруш талаш болду. Бирок ошолордун бардыгын жеңип өтүп, достук жол менен чечүүгө жетишиш өтө оор болду. Ушул бизди иштеген маалыбызда колдоп турдуңуздар, кубаттап турдуңуздар бардыгыңыздар, түшүнүп турдуңуздар. Анча-мынча кетирген каталарыбыз болсо, бизге баяндап айтып турдуңуздар. Ошондуктан мен силерге ыраазычылык билдиремин. Ушул акыркы өлкөдөгү кырдаал боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мына акыркы маалдарда мамлекетибиздин кырдаалы өтө курчуп кетти. Ошо мыйзамдын негизинде гана аракет кылайлы деген үмүтүбүз бар. Жана ошону гана жасап атабыз. Биз бир дагы мыйзамсыз иш жасаган жокпуз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык иштер мыйзам чегинде болуш керек. Ошол эле мезгилде биз мыйзам чегинде жүрүшүбүз керек, мыйзам чегинде аракет кылышыбыз керек. Жана ошо кайтышыбыз керек деген маалда көптөгөн саясий күчтөр, кээ бир партиянын өкүлдөрү, мына Сурабалдиева, эми ар түрдүү ушактар таратып атышат. Мамлекетибиздин биримдиктүүлүгүн, мамлекетибиздин тынчтыгын сактоо биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө ар кандай кызмат орундарына чуркап, же болбосо ошо бошогон кызмат орундарын талашып, мал мүлккө талашкандардын бардыгы бул каразгөйлөр. Бизге бүгүнкү күндө кызматтын деле кереги жок. Эч кандай байлыктын да кереги жок. Мамлекетибиз бүтүн болуп калса болду. Кыргызстаныбыз сакталып калса болду. Ошондуктан бардык күч аракетибизди жумшап, мына башкалар да айтып атышат, ал маселе калп, мунун бардыгы провокация. Ошондуктан азыр мыйзамдын чегинде гана аракет кылышыбыз керек. Ар түрдүү топторго бөлүнбөстөн, провокацияларга бөлүнбөстөн, бири-бирибиз менен чабышпастан бир мамлекетти сактап калышыбыз керек. Эгерде андай кылбай турган болсок, эгер мунун бардыгын чогултуп турсак, коомубуз мындан да жаман болуп жарылышы мүмкүн. Ошондуктан мен кыргызстандык мекендештерибизге баарына кайрылып кетемин. Укам баскы сенчу. Мен укам баскы onun için акча таппай атабыз. Эжде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 Кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Баарыңыздарга, ар бириңиздерге Кыргызстан керек болсо, ар бириңиз аракет кылыңыз. Ар бириңиз аракет кылыңыз. Кылган аракетибиздин бардыгы мыйзам чегинде болушун каалайт элем. Биз сөзсүз түрдө тил табышабыз. Ызылдап аткан оппозицияларыбыз, ошол бизге терт оюн билдирип аткан адамдар мамлекеттин сыртынан келген, мамлекеттин сырт жагынан келген таасирлерге берилишип, эмне таасир? Ал акча таасири болушу мүмкүн, саясий таасири болушу мүмкүн, колдоо болушу мүмкүн. Ошолорго берилишип, мамлекеттин ичине бүлүк салганга аракет кылып атышат. Бизди сындап чыккандар болуп атат, бирок коомго бүлүк салбасын. Коомго бүлүк салып, мамлекетибизге кайсыл бир деңгээлде мурдагы окуяларды кайталайбыз. Жаман иштерге барабыз дей турган болсо, айласыздан эгер алар чектен аша турган болсо, эч чара көрөбүз.
чара көрөбүз. Себеби дегенде мамлекеттүүлүктүн негизги булагы бул бейпилдикте. Бейпилдик болсо, тынчтык болсо, мамлекетибиз өсүп өнөт. Түшүнбөстүктөрдү мындай четке кагып туруп, раз учуп келди Камчыбек Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Жапаров, президент катары, соратниги катары, досу катары чакырып, ден соолугун сурап, мына ушундай болуп калды деп түшүндүрүп, экөө бир диалогко келиш керек. Эгер мындай диалогко келбесе, Камчыбек Кыдыршаевич дагы элдин катмарында абдан аброю бар, ошондой эле элдин катмарына, элдин жүрөгүнө түнөп калган саясий инсан. Аны эске алыш керек. Анткени Камчыбек Кыдыршаевич жөнөкөй элге өтө жакын. Бейбейчаралардын маселесин мындай көздүн кыры менен карап коюп өтүп кетпейт. Ошону менен бирге өтө мекенчил. Ошондой эле Садыр Нуркожоевич да өтө мекенчил. Эми мен булар менен 10 жылдан ашык бирге болдум. Экөөнүн мүнөзүн да билем. Экөөнүн ички дүйнөсүн да билем. Азыр экөөнү тең аябай оор болуп турат. Албетте алар сезип турат мамлекет менен элдин жүгү экөөнүн мойнунда экенин. Камчыбек Ташиев кызматтан кетсе дагы ошол жүк мойнунда экенин сезип турат да. Ошон үчүн дарыланып, аягына чыкпастан, мага ушул ситуация саясий ушундай болуп калганына байланыштуу учуп келди. Бул деген сөз Ташиев диалогко барууга макул экендигин ачык айкын көрсөтүп турат. А президент ошон үчүн чакырып, бирге отуруп, чайдын үстүндө болобу же жөн эле болобу, сөзсүз түрдө сүйлөшүүлөр болуш керек.